Анан дагы bir belgi var. Döve müzelerde karapay dişlerde tamak koyulgan. Bagı Kur'an okutup, ziyaret kılıp, aş bergende tamak. Sök çok. Ankara otursa negizi bozo. Bozo kende. Emi bozonu ilim imne de atar. Arpadan, buğdaydan neçen min yıl murun adam tarunu paydalangan eken. Emne üçün tarunu paydalangan? Birinciden buğday menen arpanın жақсы түшүмүн alış üçün soğo menen жерди kasış керек da. Kantarış gerek kırtışın. Taru çiği vere koysan öse öret. Öse öret. Bir de koyunuz. 1 hektar жерге buğdaydan 250 kilogram üreğin talap kıladı. Arpadan da oşundu. Tarudan 8 kilogram. 1 hektar жерге. Bu ikinci artıkçılık. Üçüncü, buğday arpa kança günde pişer? 130, 150 gün. Arpa olsa 60 günde pişer. 60 günde pişer. 50 gün, 60 günde avarayga jarasa. Bu bir dep koyamız. Görüyorsunuz mu kanda artıkçılık? Anan keyin taruğun bir kasiyeti, mındaç aytkanda artıkçılığı anın kaloriyası yetmenen bara var. Taruğunuku yetmenen bara var. Bирок аны un кыла албайсың да. Un кыла албасаң кандай аш кыласың? Аны кайнатып, анан кийин угут салып, сузуп алсаң, анын аш да кечке ток жүрөсүң, туурабы? Ооба. Ошол эле учурда бозо 12 ооруга дары экен. Муну бүгүн илимдер далилдеп койду. 12 ооруга дары экен. Мына мен берди айтып берейин. Ушуп тарууну ошол жактан таап, мына тарууну минтип айтып атпайбы, бу жерде илимпоздор минтип айтып атат. Анын үстүнөн бул өзү отоо түрүнө кирет экен да. Отоо түрүнө кирет экен. Дан өсүмдүктөрдүн сарняк. Отоо түрүнө кирет экен. Бул жери шитинник деп койчу экен. Демек, бул бир гана мунун эмчилиги таранчы чымчык жеп кетет. Ошон үчүн кыргыз качан кай жерге эккен? Тоо башында. Таранчы жок жерге. Анан таранчыдан корккон эгин экпейт деп ошол сөздөн калып атпайбы? Мына куриная слепота, закупорка печени, белок моче, конъюнктивит, геморрой, цистит, лишай, дагы бир топ ооруларга дары экен. Биринчиден аш, экинчиден дары, үчүнчүдөн жанагы суусундук дагы. Суусундук. Анан кийин негизи дыйканчылык, жер иштетүүнүн алгачкысы бул таруу болгон экен. Анан кийин барып будай менен арпага өткөн экен да. Эми кыргыздардын биздин бозону казак туган салбайт. Бөлөк венгрлер салат дейт. Калган элдер салбайт. Бул эмненин белгиси? Байыркылыгынын белгиси. Ошол 4000 жыл биздин доордон мурда буğday арпа эгелеп талаачылык пайда боло электе кыргыздар тарууну эгип аны аш кылганын белгиси болуп атты.